бүгүн силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыбызга кубанычтабыз. Каникей, билесиңби? Май айы майрамдарга бай. Туура айтасың Мирзада. 1-май, 5-май, 9-май, 25-май. 1-май эмгекчилер күнү. Достор, калган күндөр кандай майрамдар бар экенин билесиңерби? Кел Мирзада, бул майрамдар жөнүндө алдыда кыскача рубрикадан айтып берели. Макул, достор, экранга жакын отургула. 1-май эмгекчилердин майрамы. 1-май жумушчулардын демонстрациясын өткөрүү жөнүндө чечим 1889 жылы июлда 2-чи интернационалдын Париж конгрессинде кабыл алынган. Максаты жумуш күнүн 8 саатка чейин кыскартып, эмгекчилердин жашоо шартын жакшыртуу болуп саналган. 1-май эмгекчилердин эл аралык күнү алгачкы жолу 1890 жылы бир топ өлкөлөрдө белгиленген. Ал эми Россия жана Кыргызстанда 1917 жылдагы февраль революциясынан кийин белгиленген. Ал эми 5-май өлкөбүздүн баш мыйзамынын туулган күнү. Тагыраагы Конституция ушул күнү кабыл алынган. Баш мыйзам жарандардын укуктарын, эркиндиктерин, өлкөнүн укуктук статусун аныктап, мамлекетибизде эң жогорку юридикалык күчкө ээ. 9-май жеңиш майрамы. Бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамдан ажыраган. 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн. 1945 жылдын 8-майында саат 22-ден 43 мүнөт өткөндө Германия толук багынгандыгын билдирген. Сталин ошол замат 9-майды жеңиш күнү деп жарыялаган. Бул кабарды атактуу диктор Левитан 6:00 радиодон бүткүл Совет элине жеткирген. Мына ушул күндөн тартып, улуу жеңиш майрамы 9-майда белгиленип, улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына сый-урмат көрсөтүлүп келет. 25-майда бир катар мамлекеттерде ар түрдүү майрамдар белгиленет. Бирок бизде 25-май окуу жылынын аяктоосу менен белгилүү. Окуучулар бул күнү окуу жылын аяктап каникулга тарашат. Ал эми бүтүрүүчү класстар билим уясынан учуп чыгышат. Каникей, кел анда май майрамдары жөнүндө сурап көрөлү. Макул, жүр сурап көрөлү. Кеттик. Саламатсызбы? Саламатчылык. 9-май кандай майрам? Жеңиш күнү. 1-май? 1-май кандай майрам? Балдардын майрамы. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. 1-май кандай майрам? 1-май эмгекчилер күнү. 25-май кандай майрам? 25-май окуу жылы аяктаган күн. Саламатсызбы? Саламатчылык. 5-май кандай майрам? 5-май Кыргыз Республикасынын Конституция күнү. 9-май? 9-май жеңиш күнү. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. 5-май кандай майрам? Конституция күнү. 25-май кандай майрам? Акыркы коңгуроо күнү. Ар дайым жашообуз майрамдай болсун. Кел Мирзада, бизди кичинекей бөбөктөр күтүп калды. Аларга кезек берели. Кичинекей бөбөктөр, анда кезек силерде. Жаз келгенде жадырап, жашылдатат жан-жагым. Күтө берем келсе де, бул жеңиш майрам. Жеңиш менен тактайбыз. Жүрөккө бек сактайбыз. Урматың эме. Ыр биледи. Анайбыз. Бактылуу балалыктын доорун сүрүп жатабыз. Мурас кылган бул күндү эл жүрөк баатыр бабабыз. Элге кызмат кылгын деп, мен төрөтү Чапан баташыр бөлүп, көпө тишин кереги. Туптун жаткан элиме душман келип ол салды. СССРдин жени кандуу согуш башталды. Каршы барышкан
Өмір тобықчылы шағысқан. Таң қылдында таймалмастан барышты, ел жерін дұшман менен атышты. Қанкен менен жінішті, вешімнен шып келішті. Қанша кетчеде түрлі оға жетті. Машки праздник, День Победы. Надевать наши дети воевали Ордена. Ел жігіт, ел четінде, жол бетінде. Балаң жақсы болчу, ел башы, жаман болчу, ел дұшманы. Дұшманы ел болбой десе, тұс бой. Ат тойған жерінде, қачат азамат тойған жерінде шашат. Ел жерін көргіған, дұшман келсе қорқпаған. Мылтық алып қолына, дұшманға күшті жоқтаған. Бақыт алып келген күн, фашистерді жеңген күн. Тербетіп телекті, жерге бізге келген күн. Чеп болып қалғыма, түрдің бек андыңа, мен арыз жүректің жүрегіме армейді. Желегім, еліге қымат кейегім. Қайсы атып жол келді, қаймап жүңіп жеңемен. Қызларска жеңді деп, қығылашат майрамда, қызыл тула жеріреп. Инелік, сенің менің дұс болуын, тамағыңды ішпедік, көйнегіңді кибедік. Достар, алдыдағы рубрика сілердің шығармашылығыңарды өркүндөтөт. Тура қолы ақын әйнескілерді жасаса болады. Ошондуктан үйрөнөбүз рубрикасын көргүлө.
жаш талант көрсөтүүсүнө кезек келип калган турбайбы канеки? Ооба, жаш талант көрсөтүүсүнө да кезек келип убакыт келди. Кезекти биз Айдайга беребиз. Салам достор, жаш талант көрсөтүүсүндө силер менен мен Айдай бирге болом. Бүгүн мен силерди 5 жылдан бери аккордеондо ойноп, музыкалык мектепте билим алып жүргөн каарманыбыз менен тааныштырам. Ал ким деп кызыгып жаткан болсоңор, анда биз менен бирге болгула. Жаш талант көрсөтүүсүнүн каарманы Марлен Атаханов болмокчу. Марлен ага аккордеон эле ойнойбу же ырдаганы да билеби? Аны биз азыр таанышканда сурап көрөбүз. Марлен ага, саламатсызбы? Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатчылык, мен Атаханов Марлен 8-класста Жомарт Токомбаев атындагы орто мектебинде окуйм. Мен үй бүлөдө 3 тууганмын, эң чоңу мен. Кандай музыкалык аспапта ойнойсуз? Мен бир эле аккордеондо ойнойм. Аккордеондо ойноп калууңузга ким себепкер болду? Аккордеон ойноп калганыма мен садиктин кезимден эле агай өзү үргөтөт эле. Анан мектепке киргенде ушул жака келип аккордеон өргөнү баштадым. Кандай чыгарма даярдап койдуңуз? Бизге ойноп бербейсизби? Мен Этюд Черни чыгармасын ойноп берем. Устатыңыз ким? Кимден үйрөнүп жатасыз? Устатым Султанов Зайырбек. Мен аккордеонду 5 жылдан бери үйрөнүп жатам. Аккордеондун коштоосунда ырдаганды билесизби? Бизге ырдап бербейсизби? Мен эстелик чыгармасын ырдап берейин. Кандай сабактарды жакшы көрөсүз? Мага физика жана алгебра сабактары жагат. Бош убактыңызды эмне менен өткөрөсүз? Бош убактымда аккордеон чертип өткөрөм. Үй бүлөңүздөн музыкага ашыктуулар барбы? Жок, үй бүлөмдө музыка ашыктуулар жок. Келечекте ким болгуңуз келет? Эгерде башка кесиптин ээси болсоңуз, талантыңызды таштап койбойсузбу? Мен келечекте стоматолог болгум келет, бирок аккордеонду эч качан таштабайм. Маегибизди жыйынтыктар алдында бир аккордеон чертип берсеңиз. Мен Дунайский волн чыгармасын чертип берейин.
Марленага жигитке жетимишөнөр аздык кылат. Сизге илтерди каалайбыз. Алдыда биздин көрсөтүүбүздүн каармандары үчүн оюнубуз бар. Анда кийинки бөлүккө өтөбүз. Oyun Беларусь Республикасы башталды. Бул түрмөктө биз каармандар үчүн тапшырма даярдап койгонбуз. Ошол тапшырманы аткарууга туура келет. Анда мен оюндун шартын түшүндүрө кетейин. Сизге 1 мүнөт убакыт берилет. Ошол убакыттын ичинде бир канча ырдап жетишип калышыңыз керек. Сиз 1 мүнөт ичинде ырларды таппай калсаңыз жеңилесиз. Эгерде 1 мүнөт ичинде ырларды таап ырдасаңыз, жеңишке жетсеңиз, оюндун шарты түшүнүктүү болгон болсо, анда биз баштайбыз. Даярсызбы? Кеттик. Ойнотуп бизди жетелеп, орутпай бактың бөпөлөп, калкалайт мерим жамалың. Айылды бүгүн эскердим, акшамдан ойноп кеч келдим, апаке муйсап кородо. Аттанган, тутулган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн, гүл коюп, эскер ыйлап ал, уулуңар. Карасам сенин сүрөтүң, жылмайып мага күлөсүң, көрүнүп койсоң болбойбу, карындаш кайда жүрөсүң? Чоң рахмат, сиз биздин оюндун жеңүүчүсү болдуңуз. Биздин демөөрчүбүз Келкелдикөнүн атынан бул китепти сизге белекке беребиз. Келкелдикөнүдөн сиз каалаган окуу куралдарыңызды тапсаңыз болот. Достор, Марлен аганын да таланты менен таанышып алдык. Убакыт ушкан куш дегенде эле бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Мен силер менен коштошуп калам. Жаш талант көрсөтүүсүнөн кайрадан көрүшкөнчө. Көз ачып жумгуча бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келди. Ишемби жана жекшемби күндөрү эфирден көрүшкөнчө. Достор, эс алып күнүңөр көңүл болсун. Балакай көрсөтүүсүнөн көрүшкөнчө.